аян уккандар, алар 100 миң деп каттырат андай адамдар. Анын бардыгына ошондой 100 миң деген адамдар болгон жерге биз тартип сөзсүз керек. Бизде Ханафи мазхабы, багы ата бабыбыздан келаткан Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасын бекемдөө үчүн ошо диний долбоор кетет. Долбоор деле жөн эле сунушталган долбоорду макул деген жокпуз. Ага 2 ай отуруп 50-ге жакын баягы чогулуштарды өткөрүп отуруп болгон пикирлерин аалымдардын бардыгы айтышты. Бирок карапайым эл ошо аалымдарга өкүлдөр катары ишениши керек. Анткени диний жааттагы проблемаларды, анын ичинде болуп аткан баягы мокташтыктарды ошо диний аалымдар билет. Ошон үчүн ушулардын пикирин сыйлашы керек деп ойлойм. Кудайым буйрса, бул мыйзам биздин диний жааттагы ишмердүүлүгүбүзгө өтө чоң тартип киргизе турган, бизди илеттей турган бир мыйзам болот, күч болот деп ойлойм. Мамилелерин жолго салган мыйзам 3 айдан бери талкуу өттү. Биз баардык ушул дин тармагындагы күчтүү аалымдар менен, муфтияттын өкүлдөрү менен ушул мыйзамды президентибиздин тапшырмасы менен абдан бат-баттан чогулушуп дыкат иликтеп чыктык. Баардык пикирлердин баардыгын ар тараптуу талдап чыктык. Кээ бир пикирлер кабыл алынды, орток пикирлер. Жалпы жонунан алып айтканда, мына бүгүнкү бул акыркы талкуу болду. Бардык маселелер боюнча орток пикирге келишти. Бул мыйзамдын эң башкы максаты дин тармагындагы бирдиктүү тартип, бирдиктүү ынтымак, бир жаамат, бир муштумга түйүлүп, бир ислам динин карманган ушу биздин мамлекетибизде ушул жааттагы ынтымактуулукту жана ырашкерликти камсылаа турган мыйзам деп бардыгыбыз эсептедик. Көптөгөн суроолор ушул даават жөнүндө болду. Даават бул биздин Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң башкы сүннөтү. Анткени ушул ислам динин таратуу, Кудай бар экенин элдерге эстетүү, Кудай жөнүндө илимди таратуу, ушул даават, бул даават маселеси толук кандуу калды. Бул ар бир жерде, аш тойлордо, өлүм житимдерде, эл чогулган жерлерде ар ким ошол биздин аалымдар, насаатчылар даават айтууга эркиндик. Деги эле бул мыйзам дин жөнүндө биздин мыйзам постсоветтик мамлекеттердеги эң эркин, либералдуу дин мыйзамы десек болот. Бир гана маселеге ушул көп талкуу болгон, ал маселеге бүгүн ушул жана эшикти такылдатуу боюнча үймө кыдырып эшикти такылдатууга тыюу салынды. Аны менен баардык аалымдар макул болду. Анткени азыр заманбап жаңы технологиялар бар, интернеттер бар, интернет баракчалар аркылуу, жаңы коммуникацияларындай заманбап коммуникациялар аркылуу бир киши эмес, миңдеген, жүздөгөн кишилердин жүрөгүнө такылдатып ыйман жолуна салса болот. Ошондуктан бул пикир боюнча дагы бир орток пикирге келди. Кудай буйрса, биз азыр мыйзам дагы бир-эки маселени тактап туруп парламентке жөнөтөбүз. Парламенттен президентибиз парламентке тапшырат. Парламент бир ай муну коомдук талкууда дагы бир ай илинет. Андан кийин парламентибиз буйрса кабыл алса, ошо келерки жылдын баш жагында биз жаңы мыйзам менен жашап калабыз. Рахмат.